кан жана органдарды бул баягы кан саткан, орган саткан болобу деген суроо экен. Биз өткөндө сооданы башында айтканбыз. Адамдын мүчөсү адамга аманат кылып берилген. Адамдагы бүт агза, биздин агза мүчөлөрүбүз бардыгы аманат. Бизге аманат азыр айтып өттүк, биз буга кыянат кылганга акыбыз жок. Биздин мүлкүбүз эмес бул. Ошон үчүн буну сатканга болбойт. Биринчи, экинчиден адам баласына Алла Таалам «Валакад каррамна бани Адам» деген. Эң улуу махлук адам. Бул адамды башка товарлар сыяктуу буюм кылып сатканга да болбойт. Ошон үчүн адамдын мүчөсүн сатканга болбойт. Кан бергенге мындай жардам катары дурус. Эгер бирөөгө кан керек болсо, жардам катары берем десең, бул жайыз, уруксат берилет шариятта. Бирок сатканга болбойт. Ошондой эле боорун саткандар бар, башка нерсе саткандар бар, бөйрөгүн саткандар бар. Булар бардыгы шариятка туура келбейт. Мүчөнү сатканга, орган сатканга болбойт. Албетте, эгерде адамда эки боору бар, эки нерсе болот, бөйрөгү бар мисалы. Бирөөгүн берсе, экинчиси менен жашаш мүмкүн болсо, жакын туугандары берем десе ыктыяры бар. Жакын туугандары берем десе ыктыяры бар. Анда дагы ошол докторлордун кеңеши менен тиги бергенден кийин биринчиге зыян болбойбу, тигиге да канчалык пайдасы бар, ошону тактагандан кийин гана зарылчылыкта бирөөсү экинчиге берем десе болот. Түшүнүктүбү? Ал эми андан башка нерселерди бергенге болбойт. Ар ким өзүнүн тагдырга баш ийиш керек, тагдырга жараша тартат, көрөт ошону. Бирөө үчүн андай кылып жанын бергенге шарият уруксат бербейт. Сен өзүңчө аманатсың, тиги өзүнчө аманат, берилген мүчөлөр, агзалар бардыгы өзүнчө аманат нерсе. Аны сатканга болбойт. Ошон үчүн кан берилет, себеби кан кайра куюлуп, кайра кан болуп калат ал. Келет. Бир нерсени берсе бөйрөк, экинчи бөйрөгү бар, жашаганга имкан бар, мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бир эле агзалар бар, мүчөлөр бар. Аны берип койсоң жашоо токтоп калат. Аны бергенге болбойт. Түшүнүктүбү? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чач жана тырмакты таштанды төккөн жерге таштаса эмне болот дейт. Негизи адамдын чачы, сакалы, кашы, тырнагы, денедеги түктөр бүт баарын көмүш керек. Таштаган болбойт. Шариаттын өкүмү көмгүлө дейт. Муну көмгөнгө аракет кылыш керек. Анан ушул жаман оорулардын баардыгы ушундан чыгышы мүмкүн. Шайтан, жиндердин илешип калышы дагы ушундан болушу мүмкүн. Себеби мусорго апарып таштасаң, илешип калган ыктымалдар бар. Ошон үчүн шариятта денеден чыккан түктөрдү, чачтарды, тырнактарды бүт баарыны жерге көмгүлө деп айтат. Биринчи рекетте Фалак сүрөсүн, экинчи рекет Ихлас сүрөсүн окуса макрух дейт. Атайлап окуса макрух болот. Себеби тартип менен окуш керек. Атайлап кылбаса макрух эмес. Курандын бир бетин 10 жолу окуп чыкса 10 хатым болобу дейт. Жок, 10 хатым болбойт. Ошол жерден окуган болот да 10 жолу. Курандын хатым деген маселе негизи бардыгын окуп деп түшүнө турган болсок, анда баштан аяк окуш керек. Баштан аяк окуганда ушуну Куран хатым деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Курандын негизи жакшысы баарын окуган жакшы. Баарын окуган жакшы. Эгер тили келбесе окуй албаса, билген сүрөлөрдүн окусун, билген жерлерин окусун. Аялдар свитча колдонсо болобу дептир. Зарылчылык болсо, неменин докторлордун, врачтардын кеңеши менен зарылчылыкта болот. Биринчи рекет менен экинчи рекеттин ортосунда бир сүрө калып кетсе эмне болот дейт. Биринчи рекетте Ихлас, экинчисинде Нас сүрөсү. Уламалар буну макрух деген, кээ бир уламалар бир рекетте деген сөздөрдү айтышкан. Ошон үчүн баягы Куран тартип менен окуганга аракет кылган жакшы. Таштап кеткенде ошол сүрөнү мындай кадырлабагандай болуп калат. Ошон үчүн тартип менен окуган жакшы. Азыр айттык, эми билбестен калып кетсе эле абас. Чачка химия жасатса болобу дейт. Дарат суусу өтөбү дейт. Ал химияга жараша болот да. Эгерде сууду өткөзсө өтөт. Даратта болот, гусулда болот. Сууду өткөзбөсө болбой калат. Ошон үчүн аны караш керек. Бирок көбүнчө баягындай суу өтө турган химиялар болот. Себеби суу өтпөй калса, бул териге жабышып калса, анда адам башы ооруп калат. Тери баш дем ала албай калат. Аба кирип туруш керек да. Ошон үчүн көбүнчө өтөт. Бирок аны жайыз маанада максатта колдонуш керек. Жайыз максатта колдонгон химия кылган болбойт.